Gecelerim ağlaylarım sizlerge başımı yıktaydım dumanım. Bir yıl bir kokudu bir kullandım kaldı. Riskemi boyun gelip acıladı. Сама прошла. Эдики характер кемнің көздерімен. Koçu tutma istiyorum. Ana? Muallimler, ateneler, okuşuların arkası var. Durumuzdan tez tez. Tez tez. Konsertlik bölükten öderdiniz var. Azraf çaldı bölük. Tez tez durgular. Bol 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 bol. Dur. Sumkanı koy. Kulaş yetekçiler okuşuların arkasına var durumuzdan. Tez tez. Ecekeler. Sıylı konuklar, orunduklardan oynansanızlar. Tamam, bağırdı okuşular. Üçler durağız. Klas yetekçiler, okuşular. Bağırız, tüzleniriz, tüz durağız. Okuşular, tez çıkılar. Tez. Tez. Malum, ona ballardan, kuşlardan tatmanın ancak. Böyle diyorsa kezlik. Klas yetekçiler, klasımızın tuşuna barıp durağız. Okuşular iki jaka basmasın. Bugün bizde özgöçe gün, özgöçe saltanat. Bıyılıkı 2021-2022 oku yılını ayaktap жатабыз. Tüzlenip durağız, bardınız. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу Дыйкан орто мектебинин ардактуу коноктору, Дыйкан орто мектебинин жамааты, ошондой эле Дыйкан орто мектебинин сүйүктүү окуучулары. Мына дагы бир окуу жылы аяктап, биз 2021-22 окуу жылынын аягына чыгып турабыз. Акыркы коңгуроо майрамыңыздар бардыгыңыздардан куттуу болсун. Быйылкы окуу жылыны аяктап жаткан биздин 39 окуучубузга бекем ден соолук, узак өмүр,
ошондой эле алдына койгон максаттарына, өз сүйгөн кесиптерин ээлери болуусуна чын жүрөктөн тилектешпиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Түз өңгүлө, түз тургула, Кыргыз мамлекетинин гимни жаңырап, гимн жаңырсын. Gülдөй бери Кыргызстаным, кол чабуулар. Анда десе бүгүнкү биздин акыркы коңгуроо салтанатын ачуу үчүн мектебибиздин директору Адылбек уулу Сейтек агайыбызга берип койсок, сөз кезеги сизде. Кол чабып коштоштурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, урматтуу окуучулар, жана коноктор. Баарыңыздардын бүгүнкү акыркы коңгуроо байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу мугалимдер, ишиңиздерге ийгилик, дайыма ушинтип ыймандуу, билимдүү балдар тарбиялап жүрөрүңүздөр. Окуучулар, сиздердин окууларыңарга ийгилик, бүтүрүүчүлөр айрыкча алдыңардагы мамлекеттик экзамендерди жакшы балларга тапшырып, келечекте өзүңөр каалаган кесиптин ээси болуп, ата-энеңерге, мамлекетке кызмат кылган чыгаан уул кыздардан болушуңарга мен тилектешмин. Ошо баарыңыздарга ийгилик, бакыт, чын ден соолук каалап кетемин. Бүгүнкү майрамды ачык деп жарыялайм. Рахмат. Анда азыркы сөз кезеги бизге райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү Адис агайыбыз Имамали Досматов агайыбыз келип отурат. Сөз кезеги сизде агай. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар. Мектепте аяктап жаткан 11-класстын окуучулары, ошондой эле мына мектептин бошогон атта 1-класстын окуучулары, баарыңыздарга негизинен ден соолук каалайм, окууңуздарга ийгилик болсун. 11-класс бүтүрүүчү класстар сиздер менен бүтүп калдыңар мектепти.
Sizlerden alınarga yol bolsun ardayım. Kalagan kesibinglerge tapşırıp, mına aldığındaki egzaminlerde jakşı balalarga tapşırıp durup, kalagan kesibinglerden oku jaylarına tapşırışınızga çok iyilik kalayım barlarga. Oşandayla urmatlı mugallimler sizlerge da iyilik. Barımızlardan bugünkü mayramını jakşı ötkörüp alaylı barımız. Negizinde buna 11. klasın okucularına, bitiruvchilarına aytip ketetilen jakşı tosup alып, kechkinde jaragında jaylauga чыгуу, ошондой жана кафелерде отуруу деген болбойт. Баарыңыздар оны түшүнөсүздөр. Буйруктун негизинде ошон үчүн ата-энелериңиздин алдына барып, жакшынакай кылып бүгүнкү майрамды тосуп алууга тилектешип барыңыздар. Майрамыңыздардан мен дагы бир жолу. Рахмат агай, сизге деген бекем ден соолук, иштериңизде албан ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Дагы бир жолу куш келипсиз агай. Окуучулар, жашы жетелек өспүрүмдөр, силердин коопсуздугуңардын алдын алып, силердин келечегиңер үчүн бизге милициянын майору Салаев Сейтбек агайды жөнөктүү жумшады, дайыма биздин коопсуздуктун алдын алып турат. Ошондуктан сөз кезегини Сейтбек агайыңарга узатып койсок, көңүл буруп угуп туруп. Саламатсыздар, бүгүнкү акыркы бүтүрүү аземин катышуучулары, бүгүнкү акыркы мектептин бүтүрүүчүлөрүнө ийгилик каалайм, окуучуларга окууларына ийгилик каалайм. Ошон менен бирге бүгүнкү бүтүрүү аземини тынч өткөрүп алсаңыздар каалайм. Анан Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым өкүлүнүн биздин роодунун буйруктары бар. Ошо бүгүнкү жогоруда айтылып өткөндөй кафелер, жайлоолорго чыгууга тыюу салынат. Ошо ата-энелер, мугалимдер өзүңүздөр дагы жардам берсеңиздер, ошого бүгүнкү окуучуларга кафелерге, жайлоолорго чыгууга тыюу салынат. Баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүтүрүүчүлөр силерге дагы ийгиликтер болсун. Каалаган кесүүңүздөрдүн окуу жайларына тапшырыңыздар. Ийгиликтер болсун баардыгыңыздарга. Рахмат. Айтылган тапшырмаларды, сөздөрдү баардыгын эске алабыз. Дагы бир жолу азыркы сөз кезеги окуу бөлүмүнүн башчысы Давлетова Зарифежикеде. Кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңыздар кут болсун. Дайыма ден соолукта болуңуздар. İşlerimizler ийгиликтүү болсун. 2021-2022 окуу жылында Дыйкан орто мектебинде 231 окуучу окууну аяктап турат. Алардын ичинен 39 бүтүрүүчүбүз бар. 2021-2022 окуу жылында Дыйкан орто мектебинде окуучулар тарабынан, мугалимдер тарабынан бир канча ийгиликтер жаралды. Алардын кебирлерин атап кетсем. Лидер жаштар клубу тарабынан уюштурулган биздин Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Алам Алпы Айтматов аталышындагы дил баян сынагында, бул республикалык дил баян сынагында 11 класстын окуучусу Бегмаматова Бурлай 1 орунду камсыз кылды. Ошондой эле алтын түйүн уюштурулган проекти биздин 9 класстын окуучусу Сапаров Раза, ошондой эле Умарали Айсезим окуучуларыбыз эң алдыңкы дипломдор менен сыйланышты. Ошондой эле аскерге чейинки даярдык предметинен областка барышып, өзүнүн спартакиада мелдешке катышып келишти. Ошондой эле предметтик олимпиададан бизден 5 предмет боюнча райондук олимпиадага катышып келишти.
Çoğun rahmat köngül burganыңыздар. Rahmat okuçularımız dağı da alban iyiliklerdi kalap keteriz. Anna 2021-2022 oku yılındağı yetişkenlikleri üçün oşonda ele ülgülü жүрүм turumu, koomduk işlerge aktifti katışkanlığı üçün bizden aldığınкы okuçularımızды sıylıklar menen sıylap koysun. Kol çağıp durarız. Sen öyle kormuyorsun. Kötü koy öyle. Kötü koy. Okuçular biraz esalık kalasınlar. Anna bizden şu okuçular sizlerge bilim bergen mugallimlerde aldığına tap ketmesek. Turbu kalan ustalarlarda oşonluktan rayonluk bilim berүү bölümünün oşonda hükümetinin mektepten ardaq grammatalары менен жогорудагы mugallimlerди сыйлап койсок. 2021-2022 окуу жылында билим берүү тармагында өзүнүн эмгеги жана чыгармачылык иш-аракеттери үчүн Быйылган орто мектебинин мугаллими Мамутова Гүлзат эжеке сыйланат. Гүлзат эжеке. Ошондой эле 2021-2022 окуу жылында билим берүү тармагында үзүлүү эмгеги жана чыгармачылык иш-аракеттери үчүн Быйылган орто мектебинин башталгыч класс мугаллими Темирова Жыпаргүл эжеке сыйланат. Кыргыз Республикасы Бактын областы Кадамжай райондук билим берүү бөлүмү 2021-2022 окуу жылында билим берүү тармагында үзүлүү эмгеги чыгармачылык иш-аракеттери жана мыкты жөндөмдүүлүгү көрсөткөндүгү үчүн Кадамжай районундагы номер 22 Быйылган орто мектебинин биология мугаллими Калбаева Нуржамал сыйланат. Ушул биздин билим берүү тармагында эмгектенип келе жаткан биздин алдыңкы мугаллимдерибизге, класс жетекчилерибизге ыраазычылык каттар бар экен. Мына ошо менен Жумабаева Сабира эжеке сыйланат. Сиздин терең урматтоо менен 2012 жылкы бүтүргөн сүйүктүү окуучуларыбыз. Айта кетиш керек, биздин мектебибиздин директору Абылбек уулу Сейтек агайыбыздын дагы мектепти аяктагандыгынын 10 жылдыгын белгилеп жатат. Агай, сизди дагы майрамыңыз менен куттуктап кетебиз. Кийинки ыраазычылыкка Быйылган орто мектебинин башталгыч класс мугаллими Мамутова Дестегин сизди терең урматтоо менен 2012 жылы бүтүргөн сүйүктүү окуучуларыбыз. Кийинки ыраазычылыкка Ахмадова Патила эжеке сизди терең урматтоо менен 2012 жылы бүтүргөн сүйүктүү окуучуларыбыз. Кийинки ыраазычылыкка Жороева Айгүл эжеке сизди терең урматтоо менен 2012 жылы бүтүргөн сүйүктүү окуучуларыбыз. Кол чаптырабыз. Кийинки ыраазычылыкка Баймурзаев Асылбек агай сизди терең урматтоо менен 2012 жылы бүтүргөн сүйүктүү окуучуларыбыз. Асылбек агай. Кийинки ыраазычылыкка Ташаш Акбарали агай сизди терең урматтоо менен 2012 жылы бүтүргөн сүйүктүү окуучуларыбыз. Рахмат. Окуучулар, азыркы кезекте силерди сыйлоо баракчалары менен
сыйлап койсок, окуудагы жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүштүрүшү үчүн 11-A классынын окуучусу Назиржан кызы Айназ сыйланат. Окуудагы жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүштүрүшү үчүн 10-A классынын окуучусу Абдулазиз кызы Айсулу сыйланат. 10-Б классынын окуучусу Пешебаева Айнуров сыйланат. 9-Б классынын окуучусу Маликов Крос сыйланат. 9-А классынын окуучусу Мусулманкулов Аббас сыйланат. Колча коштоптурабыз. Албетте бул окуучуларыбыздын жетишкендиктерин биз билебиз. Азаматсалар, биздин окуучуларыбыз окуп, таланттарын көрсөтүп, ошондой эле спартакиадаларда дагы жетишкендиктерин көрсөтүп жатышат. Аскерге чейинки даярдоо боюнча спартакиадада областтык турунда 3-орунду камсыз кылгандыгы үчүн 11-A классынын окуучусу Анапияев Марлен сыйланат. Ушул эле номинация менен 11-A класстын окуучусу Акулов Искендер сыйланат. Ушул эле номинация менен Ысак уулу Арзубек сыйланат. Ушул эле номинация менен Саламат уулу Бекжан сыйланат. Azıcık dur. 11-A классынын окуучусу Медербек уулу Бектур сыйланат. 10-Б класстын окуучусу Турдубаев Нурзаман сыйланат. Эми бул спорттун футбол түрү боюнча Анапияев Марлен сыйланат. Жигитке жетишкендер аздык кылат. Спорттун футбол түрү боюнча Акулов Искендер сыйланат. Ошондой эле Турдубаев Нурзаман сыйланат. Биздин футболисттерибиз. Кол жаабыз. 10-A класстын окуучусу Абдурасулов Абдулазиз сыйланат. 10-Б класстын окуучусу Акылбек уулу Жабызак сыйланат. Шарапов Курманбек сыйланат. Курманбек келе кой. Арап уулу Ырысбек сыйланат. Ырысбек барбы? 9-A классынын окуучусу Султанов Умар сыйланат. 9-A класстын окуучусу Сапаров Розак сыйланат. Кол чаптырабыз. Бүгүн кол чабууну аябайбыз. Ырысбек барбы? Арап уулу Ырысбек сыйланат. Тарих предмети боюнча олимпиадада райондук турда ийгиликтүү катышкандыгы үчүн 11-Б класстын окуучусу Алмазбек кызы Айзбек сыйланат. Алмазбек кызы Айзбек келе кой. Рахмат. Кийинки сөз кезегине биздин устат мугалимдерибизден Сыдыков Нурали агайга берип койсок, сөз кезеги Сыдыков Нурали агай сизде. Sen git yakına. Sen git. Sen mete. Sen mete yakına. Kana. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Акыры Коңгуроо аземинин жалпы катышуучулары,
Kımbattı bizden sürekli okuçular, ateneler, jana muallimler, jana bayanda kelgen bizden konaklar. Barыңыздарды бүгүнкү акыркы коңгуроо майрам менен чын дилимден куттуктап коюп уруксат этиңиздер. Бардыңыздарга Кудайым денсаулык берсин, өмүр берсин, иштериңизде дайым ийгиликтер жаралсын, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар, аман болуңуздар демекчимин. Бүгүнкү күнгө чейин бардыңыздар жакшы билесиздер, мектептин коомдук иштерине, мектептин материалдык базасын чыңдоо үчүн Россияда эмгектенип, убактылуу эмгектенип жүргөн жердештерибиз ошондой эле Каражагаш фондунун көп жылдан бери ак эмгеги менен жетектеп келе жаткан Мәжит окуучубузга ошондой эле ошолордун кеңештерине ушул жерде турган жалпы коомчулуктун атынан терең ыраазычылык билдирем. Анткени ушу күнгө чейин мектептин материалдык базасын чыңдоо үчүн чоң жардамдарды берип келатат. Бүгүнкү күндө эле ушул биздин мектептин ашканасына 6 отургуч, 6 стол, 36 отургуч, жалпы суммасы 59.400 сомдук материалдык жардам көрсөтүштү. Андан сырткары ушул акыркы коңгуроо майрамына карата кече 1-2 күн болду 24.231 сом бөлүп беришти. Ушу мектептеги жакшы чыган, жетишкен окуучуларыбызга ошондой эле мугалимдерибизге грамота, расылыкат жана башка белектер менен сыйлап коелу деп жакшы саламдарын айтып беришти. Ошондуктан бардыгыңыздардын атыңыздардан ушул жердештерибизге чоң ыраазычылык билдирип коюп уруксат этсеңиздер. Анда эмесе белектерди тапшырып коюп уруксат этсеңиз. Дыйкан орто мектебинин 11-Б классынын окуучусу Абдижамил кызы Биби Мариям 2021-2022 окуу жылында спорттук мелдештерге жогорку деңгээлде катышып, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Каражагаш фондунун атынан сыйланат. Каражагаш фондунун төрагасы Асанов Мажит. Ушул номинация менен 11-Б классынын окуучусу Хамдамов Заркөкө сыйланат. Классынын окуучусу Абдыкайым кызы Асил сыйланат. Onuncu B klasının okuyucusu Abdurrahim Ulu Abdurrahman sıylанат. 9. A klasının okuyucusu Abdurrahmanova Ümitay sıylанат. Ümitay gel kızım. 9. A klasının okuyucusu 9. B klasının okuyucusu Saparbekov Avazbek sıylанат. Birinci klasının okuyucusu Anarbay. 11. klasının okuyucusu Anabiyay Marlen sıylанат. Anabiyay Marlen 2021-22 okuu yılında sportun jеңил atletika jana kiçi futbol türünün rayonluk turda 3. orundu algandığı üçün Karajagaç fondunun atынан sыйланат. Ошондой эле Аккулов Искендер futbol turunda rayonluk turda 3. orundu algandığı üçün Karajagaç fondunun atынан sыйланат. Safarov Razak 9. klasının okuyucusu
окуучусу 2021-22 окуу жылында спорттун жеңил атлетика жана кичи футбол турунан райондук турда 3-орунду алгандыгы үчүн Каражаш фондунун атынан сыйланат. 11-Б классынын окуучусу Турдубаев Нурсаман ушул эле номинация боюнча 3-орунду алгандыгы үчүн Каражаш фондунун атынан сыйланат. Ушул эле номинация боюнча 10-Б классынын окуучусу Шарапов Курманбек Каражаш фондунун атынан сыйланат. Акылбек уулу Жанызак сыйланат. Каражаш фондунун атынан. Жанызак. Арап уулу Рысбек сыйланат. 10-Б классынын окуучусу. Рысбек Абдурасулов Абдулазиз сыйланат. 10-Б классынын окуучусу. Ушул эле номинация боюнча 11-А классынын окуучусу Аккымали уулу Марлен сыйланат. Каражаш фондунун. Аккымали уулу Мирман. Анда сыйланар куттуу болсун. Бир аз алдыга жылып алып, татынакай уюңуңуз татып туруп турсаңар, сүрөткө түшүп алсак, белектерге жардам берип койсоңуздар. Рахмат. Биз окуучулар Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Лидер жаштар клубунун КГУста филиалы тарабынан уюштурган Аалам Алпы Айтматов аталышындагы дилбаян сынагында 1-орунду алгандыгы үчүн Бек Маматова Бурулай кызыбызды сыйлап койсок, Азаматсын кызым келип кой. Рахмат. Дайыма ийгиликтерге жетишип жүрөлү. Азыркы сөз кезеги биздин мектебибиздин тажрыйбалуу мугалимдеринин бири, алдыңкы устаттарыбыздын бири Жунусалиев Галмамат агайыбызда. Агай, сөз кезеги сизде. Агай, сизге дагы бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Каражаш фонду тарабынан сизге дагы сыйлык бар экен. Ушул сыйлыгыңызды алып койсоңуз, сыйлыгыңыз куттуу болсун. Мугалимдерге Саламатсыздарбы, урматтуу Дыйкан орто мектебинин коллективи жана окуучулар, бүтүрүүчүлөр. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Айрыкча 9-класс, 11-класстар ушул алган билимиңерди туура жолго колдонуп, ийгиликте оорубай сыркабай жакшы Дыйкан орто мектебине Каражагаш элине симиктана турган жаштардан болушуңарга тилектешмин.
Калгандар окуучуларга окуудагы илим жетишкендиктерди каалаймын. Жакшы билим алгыла, тарбиялуу болгула. Азыр мен мына жерге Салиханы, Бегимайды, Рашид, Рустамды, анан немен чакырып кегеле, мына жака кегеле, мына жерге. Азыр аты аталгандар мына жерге келе бергиле. Салиха, Айсезим, Рашид, Умар, анан кийин Бегимай, ой неме? Разак. Кел, баягы республикалык неме жазган. Канаттууларга камкордук көргөн Үмүт Айбек кимде? Жок. Өкөмөр. Абдыразакова. Тахмин өкөмөрдөн келердилер. Бегимай берип кел. Буга чейинки биздин Дыйкан орто мектебинин жетишкендиктерин угуп жүрөсүздөр. Балдарыбыз жакшы ийгиликтерге жетип, ушул жетишкен былтыры бүткен Рашид менен Рустам 21-ci жылдын интеллектуалдары эл аралык конкурстар жеңип 3-cü орунду алгандыгы үчүн бул жерде жогорку окуу жайларда окуп жатат. Ошо окуп жаткан жердеги институттар бизге биздин мектепке ыраазычылык кат жибериптир. Ыраазычылыкка урматтуу Дыйкан орто мектебинин жалпы эмгек жамааты сиздерге ушундай балдарды даярдап окуткандыгыңар үчүн ыраазычылык катты беребиз дейт. Кана деректер келсинчи. Андан кийинки топпа 21-ci жылдын интеллектуалдары эл аралык конкурста катышкандыгы үчүн Бегайым Азбек кызы сертификат, грамота, медалдар менен сыйланат. Ошо кызылар. Мына сен грамота. Грамота, сертификаттар андан кийинки 11-ci A классынын окуучусу кечээ алынды. Айбек кызы Салихага мынау келечек жаратманына жогорку класстардын медейт окуучулар үчүн республикалык олимпиада жетишкендиги үчүн берилип атат. Кечээ берилди Салиха. Мына грамотада. Грамота менен Салиха грамота менен да сертификат грамотада ал. Андан кийинки окуучубуз Умар грамота менен жана кечеги 21-ci жылдын интеллектуалдар немеде катышкандыгы үчүн грамоталар, сертификаттар, анан кийин медалдар менен берип койгон. Бегимай мүмкүндү. Андан кийинки окуучубуз Сапаров Разак Баткен областындагы 21-ci жылдын интеллектуалдык конкурста 1-ci орунду алгандыгы үчүн, форумда катышкандыгы үчүн, республикалык илим техника олимпиадасында катышкандыгы үчүн жана келечек жаратманы республикалык олимпиадада катышкандыгы үчүн сертификат, грамоталар менен сыйланат. Андан кийинки кечээ алып келген Жунусалиев Айсезим келечек жаратманы жогорку класстардын олимпиадасында жеңгендиги үчүн. Андан кийинки биздин кызыбыз Тахмина менен Абдыразак кызы апрель айында катышкан республикалык экологиялык борбор тарабынан уюштурулган олимпиадада канаттууларга камкордук деген олимпиадага катышып, грамоталар менен, дипломдор менен, приздер менен сыйланыпсыңар. Бирок силердин грамотаңар, приздиңер бардыгы ушу биздин мектепке жетип келбей атат да. Жакын күндөрдө кадам жерге келет, бизге берип жүрөт. Дагы калгандарыңарга дагы тарткан видеоңор эң мыкты республикадагы эң мыкты клиптерден болуп эсептелет. Куттуктайм. Азыр биз силер менен биринчи сөзгө чыкпайлы.
Кымбаттуу окуучулар, алган берегиңер, сыйлыгыңар куттуу болсун. Мындан ары дагы ушундай сыйлыктарды алып, жогорку деңгээлдерге жетише бериңерге мен чын жүрөктөн тилектешмин. Азыр ушул Каражыгач фонду тарабынан 7 мугалимге ыраазычылык кат жана кичинекей белектери бар деп ушуну тапшырып коюуга уруксат этсеңиздер. Азыр мен бул жерге айылдын имамы Козубеков Айбек Замананы чакырып койсом. Assalamu alaikum, hurmatlı ağaylar, ustazlar, ağay ejeyler, hurmatlı ata-eneler, hurmatlı okuwçular, baldarыбыз, kızlarыбыз. Бүгүнкү 25 may салтанаттуу, куттуу, азем майрамыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктайбыз. Кудай таалам бардыгыбызга бүгүнкүдөй көңүлүбүзгө, жүрөгүбүзгө ушундай бир жарыктык, Кудай таалам бардыгыбызды чың ден соолукта, саламатчылыкта, дайым жакшылыктын үстүндө көрүшүүнү Кудайым бардыгыбызга насип кылсын. Бүгүнкү алган сыйлыктар бул албетте 24 окуучуга берилди, 43 окуучуга сыйлык берилип атат Каражыгач фонду тарабынан. Бул окуучулардын сыйлыгы деп биз көзүбүз менен көрүп атабыз, окуучулардын ийгилиги деп билип атабыз. Бирок чын-чыныга келгенде, акыйкатка келгенде, акыйкат дайым жашыруун болот. Бул биздин Дыйкан орто мектебинин мугалимдери, жалпы эмгек жамаатынын ийгилиги деп билем мен. Урматтуу устаздар, агай эжейлер, бардыгыңыздар, сиздердин мээнетиңиздер себептүү сиз биздин балдарыбыз, кыздарыбыз сыйлыктарга, ийгиликтерге жетишип жатат. Мен ушул айткан сөзүмдү эч бир окуучу бул жалган деп айтпаса керек. Урматтуу сыйлык ээлери, бул силердин ийгилигиңер, силердин биздин мугалимдерибиздин эмгеги менен келип отурат. Эгерде мугалим болбосо, бүгүнкү күндөгү сиз менен биз алып аткан илим, билим, сиз менен биз алып аткан бир жакшылыктар өзүнүн жүзүн ачпайт эле. Демек, урматтуу агай эжейлер, бардыгыңыздарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле Каражыгач фондунун төрагасы Асанов Абдулмажид жана Каражыгач фондунун мүчөлөрү, сиз менен биздин агаларыбыз, эжелерибиз, жеңелерибиз, ошол жалпы эле Россия жеринде иштеп жүргөн жалпы жамаат сиздерге ысык саламын айтып, ыраазычылыктарын билдирди. Айта кетсек, бул фонддун кылып аткан иши биз 2015 жылдан бери Каражыгач фонду менен биргеликте кызматташып келе жатабыз. Биздин агаларыбыз менен алардын фондду уюштуруучу, фондду негиздөөчү деп айтсак болот. Сейдалиев Атабек аганын эмгегини, мээнетини баса белгилеп айтып кетсек болот. Бул киши дагы канча биздин мектебибизге, айылыбызга, дин жаатында канча жакшылыктарды, канча бир ийгиликтерди сиз бизге көп бир жакшылыктар, жардамдарды берди. Андан кийин Асанов Абдулмажид укабызга ушул төрагалыкты өткөрүп бергенден кийин бул дагы былтыр келип ушундай бир сиздердин биздин көңүлүбүздү көтөрүп ушундай бир сыйлыктарын тапшырып кетти. Быйыл ушул иштерине байланыштуу фонд келе албай, саламыны биздин Нуралы агай экөөбүзгө жана ошол айылдагы активист жаштарга тапшырып, ушул ийгиликтери менен куттуктап, ушуларды бир сиздер биздин атыбыздан тапшырып койсоңуздар деп эле мына агайыбыз тапшырып аткан рахмат, ыраазычылык. Ошондой эле фонддун аксакалы Асатилла Ажабабыздын белектери берилди, азыр берилсе керек, азыр берилет. Бул биздин окуучуларыбыз силер ушундай бир көңүл бургула. Асатилла ажы биздин Каражыгач элибизди, биздин Дыйкан орто мектебибизди дүйнөгө тааныткан бир өтө бир чыгармачыл инсан, инсандык кадыр баркы, анын диндеги орду, жашоодогу орду, дүйнөдөгү чыгармачылыкта орду бир өзгөчө инсан. Бул киши атайын китептерин берип жиберди. Ошону менен биргеликте эсиңиздерде бар, мына пианинаны берип жиберген. Ошондой эле дагы ошол көп сиз менен бизге, элибизге көп жакшылыктар кылып атат.
Буга да ыраазычылык билдирсек болот. Рахматыбызды айтабыз ажекебизге. Андан тышкары дагы эми атын атасаң куту сүйүнөт дейт. Кутуну сүйүндүрөсөңүз биздин убакыт жетпейт. Мен дагы бир айтып кетейин деген нерсе Ильяс абабызды айтсак болот. Баймырзаев Азамат укабызды айтсак болот. Бул жерде өзүбүздүн айылда биз менен аралашып жүргөн Насиров Абджамил абабызды айтсак болот. Биздин окуучуларыбызга көп жакшылыктарды кылды. Ошондой эле Бекерова Зура карындашыбызды айтсак болот. Зура Ажы карындашыбыз азыр Ажы умра ажылыга барып келип ушундай бир ибадаттарда алдын материалдык моралдык жардам кылсаңыз сиз менен бизге элибизге балдарыбызга дуада ибадатта ушундай бир жакшылыктарды каалап турган ушундай бир биздин жакшынакай карындаштарыбыз окуучуларыбыз кыздарыбыз уулдарыбыз бар. Эми баардыгын атап өтсөң убакыт жетишпейт экен. Ким эле эли журтка ким эле биздин кичимекен айылыбызга жакшылык каалап ушундай бир колдон келген күчү менен акчасы менен жардам кылып атат өтө көп адамдар. Байстан абаны айтсак болот. Эми өтө көп да. Бегали укабызды айтсак болот. Былтыры өзүңүздөр көрүп окуучуларыбыз барганда күтүп алып аларга бир жакшы сый урматын көрсөттү мугалимдерибизге. Демек бардык ушул элибизден чыган жакшы адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Рахматыбызды айтабыз. Аллах Таала бардыгыбыздын ден соолугубузду чың, өмүрүбүздү узун кылып, ошол дүйнөдө жана ахиретте бир бактылуу инсандардан болушту Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Аллах Таала бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Рахмат. Ушул Каражыгач фондунун атынан ыраазычылык каттар мугалимдерге берилиптир. Даярдаптыр. Рахмат дагы бир жолу Каражыгач фондунун мүчөлөрүнө Дыйкан орто мектебинин диний тарбия мугалими Галимбетов Мамат Сатымкулович окуучулары райондук спартакиада спорттун жеңил атлетика түрүнөн 3-орунду камсыз кылгандыгы үчүн Каражыгач фондунун ыраазычылык каты менен сыйланат. Ошондой эле аскерге чейинки даярдоо боюнча спартакиаданын областтык турунда 3-орунду камсыз кылгандыгы үчүн Дыйкан орто мектебинин мугалими Галимбетов Мамат Сатымкулович сыйланат. Дыйкан орто мектебинин физика мугалими Жунусалиев Алмамат Абдусаматович окуучулары республикалык окуучулар арасындагы ойлоп табуучулук сынагында жетишкендиктери үчүн Жунусалиев Алмамат агай сыйланат. Ошондой эле Дыйкан орто мектебинин диний тарбия мугалими Сыдыков Нурали Токурович Каражыгач фондунун атынан ыраазычылык менен Айдаров Абдыкайым Сыдыкович сыйланат. Каражыгач фондунун Мурзаканова Гүлсүн Шараповна 2021-22 окуу жылында коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Каражыгач фондунун атынан ыраазычылык каты менен сыйланат. Кол чалып турабыз. Мансуровна Манасану республикалык сынагына активдүү катышкандыгы үчүн Каражыгач фондунун ыраазычылык каты менен сыйланат. Айдаров Абдыкайым агай барбы? Кымбарбаева Гүлмайрам Абдурахмановна коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Каражыгач фондунун атынан ыраазычылык каты менен сыйланат. Рахмат. Аскерге чейинки даярдоо боюнча спартакиаданын облустук турунда 3-орунду алгандыгы үчүн Дыйкан орто мектебинин 11-А классын окуучусу Максатали уулу Урайым сыйланат. Дыйкан орто мектебинин 11-А классынын окуучусу Акылов Искендер
Rayonluk komissariyatının atынан 8. A klasının okuyucusu Mitalipov Hüseyin Seylan. 11. A klasının okuyucusu Salavat Ulu Bekcan Seylan'a. Kadakçay Rayonluk komisariyatının Arap Ulu Irisbek. Joğaken İshak Ulu Arzubek Seylan'a. Asker komisariyatının atından bu. Medelbek Ulu Bekdur Seylan'a. Anadiyayet Marler Seylan'a. Turtubayev Nursana Seylan'a. Kadamcay Rayonluk komisariyatının başçısı Polkovnik Abdurayim Mahumov. Kol çağırız. Rahmat, bizden alamga аты belgili bolğan bizden Karacıgaç'tan kulunu bilesizler süreççüler, Zalkar süreççüler özün biri Teşebayev Asatilla Hacı Avaz'dan belegi var eken, mına uşul belekten biri bizim mektebimizden süret teknologiya, informatika muğalimi Baymursayev Asılbek ağayızga yığarladı eken, Asılbek ağay, Baymursayev Asılbek ağay. İkinci belegi okul bölümünün başçısı Davlatova Zarife Ejike'ye. Rahmat, uşul bizden okuyucular için, muğalimler için, жалпы жаштардын келечеги үчүн кам көргөн ушул биздин сыйлыктарды даярдап берген биздин инсандарыбызга бардыгына мектептин атынан терек ыраазычылык. Рахмат. Hazırkı кезекте биздин убактыбызды бөлбөсөк болбойт. Биздин өзүбүздүн мектептен бүтүп кеткен окуучуларыбыз Абдижамил уулу Тимурландын окуучуларыбызга бөлгөн арнаган белектери бар экен, стипендиясы. Ушул окуучуларыбызды дагы сыйлап койсок, Бермет эже келип өзүңүз сүйлөп койсоңуз, Бермет билесиздер мектеп менен тыгыз байланышта Дыйкан өртөө мектебинин ата-энелер комитетинин төрайымы, сөз кезеги сизде. Саламатсыздарбы, жалпы мугалимдер жамааты, мектеп жамааты, ата-энелер 10 жылдык юбилей ээлери, өзгөчө бүтүрүп жаткан аяш балдарым, аяш кыздарым, бүгүнкү майрамыңар менен өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун, каалаган ой максатыңарга жеткиле. Ата-энелер, мугалимдер жамааты сиздерге дагы өзгөчө куттуктоолор болсун бүгүнкү майрамыңыздар менен. Рахмат сиздерге дагы, окуучуларга татыктуу билим берип, ата-энелер татыктуу тарбия берип, ушунчалык эрежеге жеткиргениңиздерге дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Анан ушул биздин үй бүлөнүн атынан жана уулум Темирландын атынан жылда берилүүчү стипендияны окуучуларга тапшырып койсок. Рахмат. 5-ci A классынан Сулайманов Мухаммед, келе кой Мухаммед. 11-ci A класс Шыңгыз кызы Айназик кызым келе кой. 10-ci A классынан Эгембердиев Баязет. Кол чакырабыз. 9-ci A класс Колдошова Тахмина. Ататалган окуучулар тез келе калсаңар. 9-Б класстан Кудайкулова Айсезин. 10-Б класстан Мамадисахов Тимур. 11-ci класс Азизбек кызы Бегимай. 10-Б класс Арап уулу Ырысбек. Азизбек кызы Бегимай келди. Рахмат. Бермет эжеке үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Тимурлан окуучубуздун дагы иши илгери боло берсин, иштерине береке боло берсин. Силер дагы окуучулар мына ушундай жардамдарды көрсөткөн, жакшылыкка чакырган жакшы инсандардан болушуңарга тилектешпиз. Рахмат дагы бир жолу дүркүрөгөн кол чабуулар. Азыркы сөздү Майдан Айыл
өкмөтүнүн башчысынын орунбасары Калбаев Исак агайыңарга узатып койсок, агай сиздин дагы бүгүн жакшы сөздөрүңүздү угуп койсок, кол чапырабыз. Саламатсыздар, урматтуу ага эжекелер, ата-энелер, окуучулар, жана ушул бүтүрүп жаткан бүтүрүүчү аяш балдарым, аяш кыздарым, баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Мугалимдер, дайыма иштериңиздерге ийгилик болсун. Биздин жаштарга татыктуу тарбия, илим билим берип жүрө бериңиздер. Ал эми бүтүрүүчүлөр, силерге алдыдагы ой максаттарыңарга ийгиликтүү жетишиңерди каалаймын. Мамлекеттик экзаменди ийгиликтүү тапшырып, каалаган кесиптин ээлери болуп, элибизге, жерибизге кызмат кылып жүрүшүңөргө тилектешмин. Калган окуучулардын окууларына ийгилик. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Ошондой эле Майдан айыл өкмөтүнүн ардак грамоталары бар эле, ошону тапшырып койууга уруксат этиңиздер. Быйхан орто мектебинин диний тарбия мугалими Сыдыков Нурали 2021-22 окуу жылында балдарга билим берүүдө жана тарбиялоодогу үзүрлүү эмгеги үчүн Майдан айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Кол чабыңыз. 2021-22 окуу жылындагы балдарга билим берүүдө жана тарбиялоодогу үзүрлүү эмгеги үчүн Ажимиратова Чынара Майдан айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Эсенбай Абдилатов. Кол чаап турабыз. Рахмат. Анда бүгүнкү биздин акыркы коңгуроо Аземинин официалдуу бөлүгү аягына чыгып жатат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен алган сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Дайыма ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип жүрө бериңиздер. Рахмат агай, сизге дагы ишиңизге албан ийгиликтерди, бекем ден соолукту каалайбыз. Азыркы жыйынтыктоочу сөздү мектебибиздин директору Адилбек уулу Сейтек агайыбызга узатып койсок. Жол саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен дагы бир жолу урматтуу ата-энелер, мугалимдер, окуучулар ушул ар тараптан келген белектерге, ыраазычылык каттарга жана ошондой эле грамоталарга ыраазычылык билдирип коеюн деген ата-энелер фондуга жана ошондой эле бул өзүбүздүн бүтүрүүчүбүз Тимурлан агабызга, ошондой эле Кара Жагач фондуга, аскер комиссариатына, ошондой эле айыл өкмөт башчыларына баардыгына ыраазычылык билдирем. Сиздердин да иштериңиздерге ийгилик, дайыма ден соолукта болуңуздар. Рахмат. Түздөнгүлө балдар, түз тургула. Түздөнгүлө, түз тургула. Кыргыз мамлекетинин гимни жаңыртылат. Гимн жаңырат. Силер улуу кыргыз элинин урпагысыңар, ошондуктан бир аз